1924-жылы Совет мамлекетинин революциялык комитетинин башында турган Дзержинский элдик милицияны түзгөн. 1-ноябрь элдик милицияны күнү катары белгиленип, быйыл кыргыз милициясына 96 жыл болуп олтурат. Бул сапар биз милициянын күнүнө карата Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына караштуу кинология борборунун өзгөчө үйрөтүлгөн иттери тууралуу баяндап бермекчибиз. Саламатсызбы? Эрнист Чомоев Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын кинология борборунун ага инспектору. Анын кызматчы итинин аты Рой. Оор кылмыштарды ачууда кылмышкерлерди кармаганга үйрөтүлгөн ит. Рой бул сапар шектүүнү кармоодо өзүнүн шамдагайлыгын көрсөтө алды. Бизде кинология борборунун ачылгандан бери биз бир топ кылмыштарга изин суутпой кызматтык иттер менен чыгып бир топ жардам бердик. Себеби бизде иштеген кызматкерлер опыт алды, өзүнүн кесиптик ишин аябай жакшы көргөн. Кинологдун кадимки жумушчу күнү таңкы саат 8:30 короодогу иттерди машыктыруу менен башталат. Мында ар бир кызматчы иттин мүнөзү ар башкача. Бирөөсү баңгизатын тапса, экинчиси жарылгыч заттарды издейт, калганы кылмышкерди кармоого, жоголгон адамды табууга машыктырылат. Линда адамга асылбаган, өзүнүн кызматкерин жакшы тааныган наркотика издеген иттердин бири. Унаага катылган маңзатты ал заматта таап чыкты. Бул итибиз породасы лабрадор, аты Линда. Бул итибиз менен наркотикалык заттар табабыз. Кызматтуу иттерибиз менен. Кызматчы иттерди даярдоодо сабырдуулук керектейт, өзүнүн 25 жылдык тажрыйбасы менен бөлүшкөн Эрнист Чомоев. Химиялык жол менен жасалган маңзаттарды Дакота издей баштады. Синтетикалык баңгизат атайын бекитилген урналарга салынган. Кызматтык итибиз өзү келип таапты. Бул бизде ой менен үйрөтүлөт иттер. Дегенде наркотикалык затка үйрөнүп кетпеш үчүн. Дегенде ар бир жит өзүңүздөр билесиздер. Бизде бул топ менен алаксытабыз. Мында кызматкерлер ички иштер министрлигинин кинология борборуна жылына бир жолу өзүнүн кызматчы ити менен атайын машыгуудан өтүп келишет. Анда кызматкерлер үйрөтүлгөн иттерге кам көрүү, коргонуу жана коопсуздук эрежелери боюнча билимдерди алышат. Аталган борбордо учурда 7 ыкчам опер кызматкер эмгектенет. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.